Сегодня у нас особенный день. Бұл жамана пранк болчу. Өмірлік жарым, сүйгенім. 15 iPhone алып бердім. Қырғызстан момнан алмашып кетиптир да, такыр башка президент, такыр башка правительство. Кайсың демес? Мен биринчи жолдошумдан күтөм. Бүгүн жолдошумдун да туулган күнү өзүмдүн. Келинчегим деле мен айткандынан чыкпайт, угат. Айдананын бүгүнкү туулган күнү кут болсун. Таң калдым, чын айтсам, мунусунда уже реально для меня фантастика болду да. Бүгүн 5 октябрь күнү эстраданын ырчысы Айдана Дека 27 жашка толуп турган учуру. Ал эми биз дагы мына ушул өздүк майрамга конок болуп келип калдык. Сиздерге мына ушул майрамдан кыскача бир репортаж тартуулайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Громче! Geçerse başkası ekleri. Olacak! Aydan Deka! Hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Дамы и господа, мы очень рады, что вы пришли. Сегодня у нас особенный день. Особенный день. Ваши аплодисменты. Громче, громче. Ваши аплодисменты, спасибо. Сегодня у нас ваши тамада я буду. Орысша көрейін дедім әлі, болмай қалды, короче, кырысша көрейін анда, кырысша шығайын дедім, кеттік андымыз. Саламатсыздар, урматтуу коноктор, кош келипсиздер. Баарыңыздарды бүгүнкү жагымдуу кечеден бүгүнкү менин өмүрлүк жарым, сүйгөнүм Айдананын туулган күнүнөн көрүп жатканыбызга аябай кубанычтабыз. Бардыңыздар, келип бергениңиздерге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ушунча кеч башталганына карабай, сонун маанайда олтурасыңар. Кош келипсиңер. Чын рахмат. Сонда кечиңиздерме, урматтуу конокторум. Негизи ойлоп жатсаңыздар керек, эмне кеч келди деп жолдошум дагы жана негизи мен жанатан бери башынан бери тиякта отурам. Бул жамана пранк болчу. Жолдошумду дагы баарыңыздарды бүгүн кичине башкача баштайлык дедик. Кичине сиздердин маанайыңыздарды биринчи көтөрүп, кичине тамактанып алсын, курсактарын табыз алсын, ашышпай, буюрса өзүм чыгам деген ой менен ошончо баарын угуп турдум. Жар-жарга кетип калыптыр дедим. Анда болгон жок. Эч кандай жар-жарга барбай эле баардык жумуштарымды бүгүн токтотуп, албетте конокторумду биринчи орунга койдум. Жөн гана ушул кичине өзгөчөлүк кылып чечтик. Күнүңүз куттуу болсун. Саламатсызбы, чоң рахмат. Кубанычтамын сиздерди көргөнгө. Негизи Супер ТВнин мен жөн эле конок болуп кеткиле, даамы сүйүп кеткиле, жакшы маанай тартуулап берейин десем, адаттагыдай эле бир жакшы репортаж даярдайлык деп келишиптир. Сүйүктүү Супер ТВ ар дайым биздин жакшы жаңылыктарыбызды көпүрө алып, мындай биздин көрөрмандарыбызга ушуну тартуулап берет. Ошон үчүн сиздерге чоң рахмат келип бергениңиздерге. Күнөөкөрдүн таңы кандай башталды? Бүгүнкү таңыңыз кандай кызыктар менен башталды? Меники негизи ар дайым эле тууган күнүм түндө башталат. Адаттагыдай эле 4 октябрдын түнү 12-де 5 октябрга өтүп атканда ошондо эң мындай
шаңдуу маанай менен башталат. Кечээ жакшылыктардан чыгып, бир заведениеге барып жөн эле курсагыбызды тойгузалык, тойлордон аябай курсагыбызды ачып, заведениеге барсак, персонал ошол жердин персоналды көрүп, биз келгенибизди дароо эле сушилердин үстүнө, торту жок экен, сушилердин үстүнө свечаларды даярдап, куттуктап, ушундай бир кандайдыр бир сюрпризге бай кылышты. Сюрприз менен маанайымды көтөрүштү. Ошондон эле башталды. Анан үйгө келдик, кыздарыбызды уктатып, кой эртең менен садикке эрте турабыз, эртеле уктайлык деп уктап, эртең ойгонсом, жолдошум белеги жанымда туруп калыптыр. Ушундай сонун бир жакшы маанай менен башталды. Көзүм ачылгандан баштап эле бир жакындарым сонун маанай тартуулап жатышат. Өзүңүз дагы Instagram баракчаңызга жазып чыгып калдыңыз. Ошо 3 жылдан бери катар менен сиздин туулган күнүңүздү утурлай өлкөбүздө кандайдыр бир маселелер болуп турат. Ошол маселелерге сиз көнүп калсаңыз керек, окуяларга. Бул жылы эмне болот экен деп ойлондуңузбу? Ооба, чындап эле бул өзүбүздүн ич ара досторубуздун арасынан дагы бир тамашага айланган. 5 октябрь келатат десе эле, демек Кыргызстанда бир кандайдыр бир переворот болот деген ушундай адат. Эми албетте бул нерсе абдан өкүндүрөт. Мындай кенен, эч ойлонбой, мындай жакшы маанай менен өткөзгүм келет. Бирок эмнегедир ошо жыл сайын кандайдыр бир ушундай Кичине жылы эмнелер болду эле? Эми айта берсе болот да. Инстаграмда чыгарган эле кайсы бир жылы жанагы митинг болгон, Садыр Жапаровду чыгарабыз деп ошондой президент алмашканда, анан ошо айтып атпаймынбы, ошол күнү интернет полностью өчкөн, связь өчкөн. Мен даже 2-3 коногумду таппай калгам да, связь жок болгондон кабинканы таппай ошончо кетип калышкан алар. Биз караокеге кирип кетебиз, подвалда болчу. Жыргап, ырдап, майрамдап эле, интернет жок, телефонун эч ким чукулабайт. Жыргап эле эметип, таң атпай чыксак эле, связь интернет чыкты. Карасак эле Кыргызстан момден алмашып кетиптир да. Такыр башка президент, такыр башка правительство, эл түнү бою ызы чуулуп, такыр эле башка Кыргызстан болуп калыптыр да. Аябай таң калтырган ошол нерсе. Анан кийинки жылы мен негизи адатка айланткам, ар дайым туулган күнүмдө 12-де өзүмдүн катталуучуларыма бир жакшы мындай маанайды көтөргөн татынакай видео даярдап турам да. Ровно саат 12-де киргизгенге. Анан ошондо адатта деле 4 октябрда аябай даярданып, торт заказ берип, макияж, прическа жасап, контентке баардыгын даярдап, ровно саат 12-де киргизебиз деп даярданып атсам, интернет, Instagram точнее иштебей калды Кыргызстанда. Даже ошондой имиштер чыгып кеткен. Кыргызстанда болду, Instagram чыкпайт, иштебейт депчи. Той деп аны TikTokко киргизип, ал видеону мейлим ушунча тартылган, хотя бы TikTokто болсун деп ошага киргизгем. Ал бир жылы ошондой болгон. Менин туулган күндө ар дайым интернет иштебей калат. Анан бул жылы ошо кечээ 4 октябрда өзүңүздөр билгендей эле дагы аябай жаман окуя болуп кетти. Мындай анан таң калдым, чын айтсам, мунусунда уже реально для меня фантастика болду да. Мынчалык неге 4 октябрь ушунчалык бир башкача начар күн депчи. Ошон үчүн суранам, урматтуу ким болсоңор дагы 4-5 октябрга тийбей негизи эле тынч жашайлыкчы, Кыргызстаныбыз ар дайым тынч болсунчу, ар дайым мындай бир гана майрамдар болсунчу, жакшы эле маанайда жүрөлүкчү, ынтымак болсун демекчимин. Кичинекейлердин ата энеси бүгүн туурса да. Кичинекейлер ким менен калды? Негизи эле ар дайым менин апаларым жардам беришет мага. Өзүмдүн мамам, апам, кайненем ошо 2 адам болгон үчүн азыркы учурда кенен иштеп, каалаган кыялдарыма жетип, ошол эле учурда энелик мээримди дагы берип, баардык нерсеге жетишкенге аракет кылып атам. Албетте колдоосу жок бул нерсе болбойт болчу. Мен Кудайга шүгүр, үй бүлөм абдан колдоп, жакшы бир мени түшүнүп турушат. Жолдошум, ата энелерим, ошон үчүн азыркы учурда мамам менен калышты. Ошо апам менен мамам ар дайым жардам беришет. Аваз мырзанын белектери чоңоюп жатабы же тескерисинче кичирейип жатабы? Жок, жолдошума ыраазымын. Дайыма мени мен каалаган, сеп жүргөн нерселерди туулган күнүмө белек кылат. Жыл сайын чоңойгондон чоңоюп, кымбаттагандан кымбаттап баратат. Эми бул материалдык түрдө эмес, акча жактан эмес, мындай душасын айтып атам да. Кандай сөздөр менен мени куттуктап жатат, кандай жашоомага тартуулап жатат. Ошол нерсе бул баардыгы мен үчүн чоң белек да. Мени колдогону, коргогону, мен эмнени каалабасам баардык нерсени алып берет. Алып бере албаса дагы жок дегенде аракет кылат. Ошол нерсесине ыраазы болуп, ошон үчүн жыл сайын бир гана улам мындан да көп бактылуу кылып жатат. Ошо ыраазымын. Рахмат, дагы бир жолу туулган күнүңүз менен куттуктайбыз. Чоң рахмат. Өзгөчө толкундоолор, өзүңүздүн өздүк майрамыңызда көбүрөөк болобу же Айданадыканынбы? Негизи Айдананыкында болот. Анткени өзүм өтө деле
баягы туулган күн өткөнгө кызыкпаган үчүн меникин көбүнчө эле Айдана уюштурат. Меникинде ал толкундайт, аныкында мен толкундайм. Жакшы экен. Жубайыңыздын ошол канча жашка чыгып жатканда бир өзгөчө белек кылам деп даярданып, бир атайын план коюп, өзгөчө белек кылдыңыз эле, өзгөчө сюрприз жасадыңыз эле? Ар бир эле туулган күнүндө белек кылам. Чында чоң белек кылганга аракет кылам. Анткени эми бир жылда бир жолу аябай жакшы көңүл буруп койгону туура эле көрөм. Анан атайын даярданып деле белек кылган эмесмин. Болгондо ошол эмнеси жок, эмне керек, ошонусун карап эле алып берип коем. Быйыл эмне белек күтүп атат? Быйыл ошо памяти кечке толо бергенден, телефон толо бергенден 15 iPhone алып бердим. 1 терабайт кылып кичине көбүрөөк сүрөт жүктөсүн деп. Анан ошол анан гүл бердим. Ну, хорошо, двигайте. Чашу, поехали, да. Тему мужчины не забывай, поехали. Так, девчонки, что вы стесняетесь? Почему вы не берете слова уролог, писсуар, все выбрасываете? Ай, подождите. Да. Тут вообще писсуар кто-то не захотел описать. Вот, девушка, писсуар, это нормальное же явление в мужском плане. Одежда! Да, хорошо, двигайте, сказала, двигайте. Чашу двигайте, поехали дальше. Сказала! Двигайте, давай, поехали дальше. Это она сюда выбросила, другое возьмите. Она порвала и выбросила. Сашки, хорошо, двигайте, хорошо, дальше поехали. Любовница, хорошо, двигайте. Какой уролог? Дальше поехали. Жанагы айымдар бирдеке кылышат го беттерине жок эме жанагы эмелер врач эмеге барып алышат. Как называется? Ошол общий деле. Саламатсыздарбы? Айдана Дека кандай кайынсиңди? Айдана Дека кайынсиңди эмес. Менин сестренкам катары көрөм. Аябай эми кандай десем, адамдарга жараша мамиле кылган кыз да. Жаман болсоң, жаман, жакшы болсоң, эки эсе өйдү андан. Ошон үчүн мен кайынсиңди деп айта албайм. Мен как сестренкам жакын бир тууганым катары көрөм. А сиз кандай жеңесиз? Ошого татыктуу жеңемин. Татыктуу деп айта алам өзүмдө. Карындашыңыздын бала кезин эстейликчи. Кандай эле, мүнөзү кандай эле? Айдананын кичинекей кезинде бул өтө көкбет кыз болчу. Настырный болчу аябай. Мындай бир нерсени алам десе ошону обязательно барып алыш керек болчу. Бир нерсени коем десе ошону обязательно коюш керек болчу да, ошондой бир мүнөздүү аябай кыз болчу да. Анан азыр деле ошондой кыз. Ошо кичинекейинде кандай кыз болсо, азыр деле ошондой да. Бир нерсеге цель коебуз, ошону обязательно жетишим керек, канаатаба мындай кылыш керек деп ошо эметип турат. Мен ошонусун аябай баалайм. Ошо биринчи, андан башка кандай мамамдын, мамам аябай эркелеп жүрчү. Ошо азыркыга чейин эле эркелеп жүрөт. Биздин эрке кызыбыз да. Сүйүнүчтөбүз. Биздин сыймыктуу жылдыздуу өкүл бала, өкүл кызыбыздын үйүндө жакшылык. Эң башкысы чексиз бакыт, сүйүү каалайбыз. Дайым жакшылыгын тең бөлүшүп жүрөбүз. Кудайым буйрса бүгүн дагы атайын оштон келип,
катышып атабыз. Ошол. Адатта айымдар туулган күнүндө бир өзгөчө бир белек күтөт го. Ошондой болсо керек. Өзгөчө кимден күтөсүздөр белек туулган күн болгондо? Туулган күн болгондо албетте мен биринчи жолдошумдан күтөм. Айдана деле абасынан күтүп атса керек. Бирок албетте кандай белектин чоң кичинеси болбойт, эң башкысы чын жүрөктөн болсо деп ойлойм. Албетте бүгүн жалаң, жакын, ушул жүрөгүнүн ичиндеги инсандар келди болуш керек. Ошолордун буйрсаңыз кабыл тилектерди айтабыз дагы. Рахмат. Так, что? Просто нажал, чувствую. Ну давайте. Тихо, не подсказывайте. Так, да, давай, здесь знак нажми. Подожди, она не знает, что, давай. Да, подожди. Айры, да, вообще капитан, айры. Поехали дальше. Так, что это? Так, вы первый. Ал эми мына ушул кечеге белгилүүлөр канча кошумча алып келди? Сизге кызыкпы? Анда эмесе сурап көрөлүк. Эл катарап келдик. Доллар, сом? Көп эмес, сом. Так. Non check. Айтып коюңуз. Айтып коюш керекпи? Камерага карап айтып $100. Эми бул коммерческий тайна деп коет, бирок көп эле жетет. Доллар, сом. Биздики рубль менен көбүрөөк рубль болот. Кошумчаны чын айтканда азыр биздин атайын өзүнүн шернелештерибиздин немеси бар, жалпы кошумчаларыбыз бар. Ошол катарда элден калбай, элден дагы ашыкчы болуп кетпей, элден дагы эме болбой, эл катары өзүбүздүн достордун катарында кошумча кошобуз. Айданага ар ойлондум, бир жакшы өзүнө окшогон айзек букет алып келдим, анан кийин өзүнө жаккан нерсесин алып алат го деп жакшынакай конверт алып келдим. Кыргызча эле сом менен салдым. Эми жакшы эле. Ошол. Биздин белегибиз конверт эле болот. Мындай белектер, тиңдей белектер деп берели десек, Айданада бар эле бар окшойт. Анан эл катары эле бизде эле кошумча. Эми ал сыр бойдон кала берсин. Жакшы эле, Кудайга шүгүр. Жакшы эле алып келип айтып бербейсиң деле. Макул, жолдошумдун айтканын коштойбуз да. Айтып сала жаздыңбы? Кошумча жакшы эле. Азыр канча кошорум толук белгисиз да. Азыр мындай эл маанайын карап, анан кошобуз. Айдана Деканын сизге жаккан сапаты? Тың чересчур ошонусу жагат. Негизи айтып берет да, мен сен тыңсың деп эле шелдер, мен айтам, мен Айданага жетпейм депчи. Действительно тың жага аябай тың. Ошол сапатына аябай баалайм. Эки дүйнө бактылуулук каалайбыз. Сагызбек экөөнүн кармашкан колу үзүлбөсүн. Негизи Айдана мага жеңе болуп кетет. Ошол. Анан бүгүн жолдошумдун да туулган күнү өзүмдүн. Анда ошого дагы карабастан келип куттуктап, жок деген тийип, куттуктап өтөйүн деп келип калдым шашылыш болуп. Азыр эми кайра жака кеттим. Жолдошума белек берип койдум. Негизи жолдошум спортивка көп киет го. Анан бренди спортивка бердим. Адатта белгилүү ырчы айымдар өздөрүнүн туулган күндөрүн бир өзгөчө кылып өткөрүшөт экен. Мындай суроо жаралат экен да. Ушул белгилүү айымдар деле ошондойбу же болбосо сиздин аялыңыз дагы ошол нерсени талап кылабы? Чоң рахмат. Эми ар бир адамдын өзүнүн баягы үй бүлөсүндө өзүнүн бир мыйзамы бар да. Ар бир адам өзүнүн принципи бар дегендей. Айдана Яшкабыз эми баягы чыгармачыл адам болгондон кийин, абасы дагы биздин досубуз өкө тең баягы чыгармачыл инсан болгондон кийин, чогуу баягы досторун чогултуп, ушундай сонун бир маанайды өткөзүп атат. Бирок мен ойлойм, биздин үйдө мен өзүм деле туулган күндү көп өзүм тозо бербейм.
келинчегим деле мен айтканымдан чыкпайт, угат, өзүбүздүн баягы үй бүлө бир туугандарыбыз менен толушушу мүмкүн. Анан баягы абаз менен айдан экөө тең баягы элдин адамы болгондон кийин экөөнө жарашат. Инстаграм баракчаңыздан көрүп калам, ырт окуп каласыз. Анда эмес аяшкаңызды ошо туулган күнү менен куттуктап ырт окуп жибериңиз. Айдананын бүгүнкү туулган күнү кут болсун. Абаз экөөнүн ушундай жакшылыктары көп болсун. Не дейсиз? Дароо көп токуганга да эме келбей калды эми мондай шаңда. Эң башкысы ушул бактылуу, үлгүлүү үй бүлөлөрдөн болсун. Чында азыркы жаштарга үлгү болуп келатышат. Кармашка молдору төлүп бекен болсун, дагы да көп бала чакалуу болуп, кыргыздын сыймы болуп жүрө берсин. Двигайте, хорошо, поехали дальше. Мы идем каждые выходные, особенно мужчины. Нет, Правильно, конечно, двигайте, поехали дальше. Бүгүн сиздерге Айдана Деканын туулган күнүнөн кыскача репортаж тартууладык. Сиздер менен мен Аслай Саматова болдум. Кайрадан көрүшкөнчө.